Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. 39-чу сабак. 39-й урок. Үй канаттуулары. Домашние птицы. Биринчи көнүгүү. Здесь, в этом упражнении, надо самостоятельно вспомнить и поставить во множественное число. Күрп, күрптөр, тоок, тооктор, каз, каздар, өрдөк, өрдөктөр, короз, короздор. Вспомнили, ребята? Экинчи көнүгүү. Здесь дан текст айылда, в селе. И даны новые слова, которые вы должны записать в словарь и запомнить. Джун – пух, кам көрүү – заботиться, ачулуу – сердитый, сактайм – охраняю от, пайдасы – польза. Читаем текст. Текст окуйбуз. Айылда. Бекжан. Менин чоң атам айылда жашайт. Значит, Бекжан говорит, что мой дедушка живет в селе. Коросу абдан чоң. Двор очень большой. Коросунда ар түрдүү үй канаттуулары бар. Во дворе есть много разных домашних птиц. Мына тоок жана жөжөлөр. Это курица и цыплята. Мен аларга жем, суу берем. Я даю им корм и воду. Мышыктан сактайм. Оберегаю от кошки. Бул короз. Это петух. Ал эртең менен бүт айылды ойготот. Он на рассвете будет все село. Сууда өрдөктөр жана каздар сүзүп жүрүшөт. В воде плавают утки и гуси. Алар сууну жакшы көрүшөт. Они любят воду. Бул күрп. Это индюк. Ал ачуулуу, он сердитый. Мен ага жакын барбайм. Я близко не подхожу к нему. Күрптүн да жөжөлөрү бар. И у индюка есть цыплята. Алар бизге эт, жумуртка беришет. Күрп, индюк дает нам мясо и яйца. Үй канаттууларына кам көрүү керек. Мы должны заботиться о домашних птицах. Здесь даны вопросы по тексту. Үй канаттуулары кайсылар? Назовите, какие домашние животные. Сууда эмнелер сүзүшөт? Какие домашние птицы плавают? Короз эмне кылат? Что делает петух? Какую пользу приносят домашние птицы? 4-й вопрос. 5-чи. Үй канаттуулары эмне берет? Что дают нам домашние птицы? 3-чү көнүгүү. Окугула. Ырларды көркөм окугула. Выразительно прочитайте. Каз. Гусь. Кой койтуп созуп моюнун, шамалга тосуп койнун, каркылдап канат күүлөп, басканы кандай сонун. И к тексту даны новые слова, которые запишите в словарь и выучите. Кой койтуп, гордо держа шею. Койнун, тело, канат күүлөп, расправив крылья. Күрп, индюк. Канатын жерге сүйрөп, белгисиз тилде сүйлөп, кызарып мойну башы, корозу сүрдүү жүрөт. Сүйрөп, волоча, сүрдүү грозный. Өрдөк, утка. Суу чачып, куушуп ойноп, жем издейт өзөн бойлоп, кез-кезде кетет өрдөп, жоголуп нечен өрдөк. Жаңы сөздөр. Куушуп ойноп, играя в догонялки. Өзөн бойлоп, на берегу реки. Кетет өрдөп, уходит гулять. 4-чү көнүгүү. Домашнее задание. 4-е упражнение.
Köp çekitin orduna ga müçösün koyup сөйлемді толықтағыла. Дополните предложение словами с окончанием «га». Мен күнігі тоқторға, кімге? Тоқторға жем берем. Я каждый день кому? Курам даю корм. Алар адамға ет, жұмыртқа берет. Они людям, кому? Людям дают мясо и яйца. Алар су жана, аларга су жана жем бериш керек. Им, аларга, кому? Аларга им надо давать корм и воду. Өрдөк жана каз сууга түшүшөт. Значит, гусь и утки плавают в воде. Где в воде сууга түшүшөт. Саламатта калгыла. До свидания. Желаю всем успехов в изучении кыргызского языка.